Кудайдын чакырыгы 9-июль. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Библия китеби Кудайдын сөзү ушундай сөздөр менен башталат. Андан ары мындай делет: жер болсо көрксүз ээн болчу, түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Андан ары эмне болгонун жазууну окугандар жакшы билишет. Кудай жерди керемет кылып, көрктөндүрүп, жашылдандырып, не бир түркүн жаныбарларды жаратып, канаттууларды учуруп, деңиздерге тырмактай болгон балыктардан баштап, аябагандай чоң балыктарга чейин сүздүрүп койду. Мунун баарын жасаганга Кудай сырьёну, материалдарды кайдан алды? Биз адамдар бир нерсе жасаш үчүн сөзсүз материал колдонобуз. Кудай болсо дүйнөнү сөзү менен эле жаратып койду. Болсун десе болду. Кудайдын оозунан сөз чыккан сайын жердин бети көркүнө келип жатты. Жаратылыш Кудайдын сөзүнөн жаралып, анын сөзүнө баш ийет. Бизчи, биз Кудайдын сөзүнө баш ийебизби? Кудайдын сөзү бейишти жаратып койгондой эле, биздин үйдө да бейишти жаратып коюлат. Кандайча дейсизби? Кудайдын сөзү аркылуу. Сөз аркылуу жаратылыш кооз, сулуу болуп калгандай эле, сөзгө баш ийген адамдын жашоосу да кооз, сулуу болот. Кайсы үй бүлөдө Кудайдын сөзү урматталып окулса, урматтоо менен изилденсе, жана үй бүлө мүчөлөрү Кудайдын сөзүнө тил алып жашаса, ошол жакта бейиш. Бейиш деген эмне? Бейиш бул гармония. Эң башында жаратылган бейишти эстеп көрүлүчү. Адамга керектүүнүн баары болгон: жашылчалар, жемиштер, аларга кол салбаган, оюн салып жүргөн жаныбарлар, керемет климат. Азыркы учурда Кудайдын сөзүн урматтап сыйлаган үй бүлөдө да мамиледе гармония. Кудайдын камсыздандыруусу, анын коргоосу болот. Кудайдын сөзү айлап жылдап текчеге туруп калса, окулбай калса, анда өзүбүз ал бейиштен чыгып кеткен болобуз. Руханий адамдардын бейишин жараткан Кудайдын сөзү эч качан текчеге чаң басып туруп калбаса экен. Байлыктын баары ошонун ичинде.